70 депутат өттү, кворум бар, жыйыныбызды баштасак. Таблону бергиле. Бүгүнкү күндө канча жаңы ишкана ачылды? Бир ишканалардан 231. Балдар 3 күн, күнүнө 3 күн тренировка кылып атат. Ишенип мамлекеткечи. Биз аны карап чыгалы эсептеп, Игілік қалап қойылы, қалғандардың барын ертең бюджетте сөйлешеміз. Мыйзам бузулуп атат деп атат. Ким айтты аны? Чече турган маселелер болсо карайбыз аны. Чоң ыраазычылыкты билдирет элем, ошол жанагы мындай кичине мыйзамсыз кетип калыптыр да. Жеңил өттү. Ана муну да айтып коюш керек. Кыргыз өкмөтүнүн ишин Жогорку Кеңеш канааттандырарлык деп баалап, кайра эле ушул Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтүнүн мындан ары иштей беришине жол ачып берилди. Эл арасында өкмөт жана парламенттин башканы айтпаганда да өлкөдө орун алган акыркы өзгөчө кырдаалдар, чек ара маселелери сыяктуу көйгөйлөрдө кандай иштеп бере алды, кандай баалоого болот деп сурап көрсөңүз, депутаттар өкмөттү элдин атынан эмес, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн колдогону түшүнүктүү болот. Айтып коюп атышат, бирок аткарган адам жок болуп атат. Ошону аткарбай атышат. Аткарыш керек да. Же контроль жокпу билбеймин. Пенсия дагы берилбей атты убагында. Ошо айылга жөнөтөй деп да аркасынан убара болуп барып, таппай кайра келип убара болуп да жүрдүк. Өздөрүнүн чөнтөгү үчүн гана жүрүшөт булар. Бул элди мындай болсун деген жери жок алардын эч. Мен каерден бир бизнес кылып, жол болсо канаяктан акча табат экенмин деп ошо жолдорду эле издешет алар. Мынияка отурганда айтып коюшат да. Аны айтып койгонду аткарыш керек, аткарбайт өздөрү. Мен депутат болсом мындай кылам деп келишет. Кеткенден кийин аны аткарбайт. Буга жаш балдар кое албайт экен, акчасы жок депутаттыкка. Дагы эле ошолор коет. Келип анан мынчадан деп пул бербегиле дейт, пул берет. Буларды кармап туруп бир бала кылайын десең, ага алың жетпейт экен да. Бу жерден бир киши кармаса, аны милиция мененби, бирөө менен эле тынчтык коет экен булар. Патриот балдар мыякта продуктларды алып келип таратып, айналган элдерди телефон номерлерин алып таратып жүрдү, бирок депутаттар көргөнүбүз жок. Абылгазиев мен ушундай иштер болгондо башта туруш керек да. Кече мына Сүлүктүдө сел болду, чек араларда болду. Ошол жерге тез арада жетип барыш керек. Мына Өзбекстан суу алганда президент өзү жетип барып кечти. Биздин премьер-министрлер өзү эле барып кечип койсо болот да шу жерде. Барып нерсени чечип, башка проблемалар ham көп да. Эл эми чыдап келатат бардыгы. Карантинге чыдап атат, жокчулукка чыдап атат. Менин эми мындай жүрөгү урган нерсе көбүнчө муну ушу Баткен чек арасы көбүрөөк бизди мындай кооптондурат да. Эми ошого караганда ошо чек арага көбүрөөк көңүл бурса болмок деп ойлойм мен. Мен айтарым жана депутаттын бири келип же элден кабар алган жок, ачык эле да. Өкмөткө эми киши неме кылып, эми убагында токтотуп калдык деп атышат. Аягына эми ишеништери кыйын. Карыз алганына жакшы жарап атышат, рахмат анысына. Ушул башка эмне элден. Иштей берсин, анан эл өзү бар экен, өзүн өзү багып кеткидей эле экен элден. Эми алар эми бар жоктун арасында немелер экен да. Бизге эч кандай мамлекеттен или депутаттардан эч кандай, мен турасын айтам, мен бир жолу 4,5 кило un алдым, ол дагы бир вообще кошунуздун немесине берип койдум. Итке бересиң, малга бересиң, бер деп. Ал астатык экен. Жыты бар, вообще закта калган экен да. Турасын айтайын да. Биз андан башка жардам сардам алган жокпуз. Биз өзүбүз эле эптеп жашап жүрөбүз балам. Сөздүн немеси ушу. Жардам эч кандай мамлекет жагынан жок. Биз өзүбүз эптеп, Россиядан пул келбей атат, бала чакабыз өздөрү менен өздөрү адам иштебей атат. Депутаттар, мен мисалы үчүн эч кандай депутаттардан жардам деле алган жокмун, барып бирдеке берген деле жок, кабар деле алган жок. Адамдар, элдер өзүнү өзү неме кылып эле жашап атат. Мындай чоңдорду шайлабай койгон эл дагы күнөөлүү. Эмне үчүн шайлайт? Адамды көрүп билип, кандай биздин акыбалыбызды жакшымдап көтөрмөлөгөн адамды шайлаш керек. Мындан кийин шайлаган адамдар акчага кызыгып шайлап коюп мына. Дагы деле келет мына шайлоо. Элдин баары түшүнүп калды. Эми шайлабайт эч ким. Кимдин кандай сүйлөгөнүн билип алдым мен. Мага окшогондор көптүр акыры.
Уялсын, ел шайлаган адамдар уят керек адамға, елдерге осындай жаурап келсе болбойт. Мына 2 ай карантинден жүзүп болбоду. 2 ай болду. Ушуга чыдаган элге рахмат деш керек. Элге ыраазы болуш керек. Мына эми анча-мынча болуп атыптыр. Айыл өкмөттөрүндө баягы жардам, тиги бу эл ыраазы болуп атат. Элден айланса болот да. Ал эми биздин жогорку кеңеште отурган парламенттеги депутаттарыбызчы жок го булар. Абылгазиевдин берген отчетунда бул асмандан алып сүйлөп атат да. Асмандан алып сүйлөп атат. Мына санариптештирүү жылы, аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү тиги бу дейт. 65% дейт таза суу менен эл камсыз болду дейт. Баягы аралап көргөндөй. Аймактардын булук бурчундагы айыл апаны аралап көргөндөй сүйлөп, элди алдап атат да. Жүзү жоктук кылып атат да, бети жоктук кылып атат да, кыскасы ачыгын айтканда. Бети болсо ошону айтабы. Ким көрүптүр? Абылгазиевдин келип айыл апаны кыдырганын, оору сыркоодон, чалды кемпирден, эмне үчүн баткак көчөңөр, эмне үчүн электр жарыгы жок, эмне үчүн мындай болуп атасыңар, эмне үчүн таза суу жетпей атат, ким уруксат бербей атат деген сөздү кылган эмес да. Эми келип кечээки отчетунда канааттандыралык деп биздин жогорку кеңеште отурган, парламентте отурган депутаттарыбыз уялбастан баалап коюп атат. Эмнесин баалайт? Буларда бет жок турбайбы? Кантип ошо баа беришет? А булар жашырын сүйлөшөт да. Партиянын лидерлери. Басасың дейт, болду дейт. Сен иштей бер деп коет. Биздин мамлекет башчыбыз Абылгазиевге айтыш керек эле. Же сен башкар, же мен башкарайын. Же кетип кал. Эмне үчүн элди алдайсың деш керек да. Эмне кылат мындай бийликтин? Кимге жагат бул? Кудайга дагы жакпайт. Уят нерсе бул, уят. Демек, өкмөттүн ишин колдоого алган парламентте, алардын тилин тапкан өкмөттө карапайым калк менен бул иретте эсептешкен жок. Мындай кадамдар болсо калк арасындагы нааразычылыктын түздөн-түз күчөшүн гана шарттары талдоочулар тарабынан эскертилет. Анан баардыгыбыз тең ушул жаратман катары иштеп атканыбыз биздин программабыздын атына ылайыкташ болду. Сиздерге чоң рахмат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.